Таласта облусу боюнча 162 шайлоочунун тизмеси катталган буга чейин. Азыр ушул тапта саат 8-де Талас шаары боюнча 10 шайлоо тилкеси өзүнүн эшигин ачып, шайлоочуларды кабыл ала баштады. Менин жанымда азыр Талас округдук шайлоо комиссиясынын төрагасы Бакыт Сапаралиев мырза турат. Бакыт Сапаралиев мырзадан биз ушул Талас облусу боюнча абал кандай болуп атканын тактайлы деп турабыз. Бакыт мырза, айтсаңыз, ушул сааттарда жалпы облус боюнча абал кандай болуп атат? Туура эле, сиз айтып кеткендей, мыйзам талабы боюнча бүгүн саат 8-де облус боюнча 117 шайлоо тилкеси иштеп, өз ишин баштады. Саат 8-де биринчи шайлоочулар кабыл алып баштады. Облус боюнча 162.812 шайлоочу катталган. Кече күнү 27 ноябрда добуш берүүчү жайдан тышкары 480 адамга шайлоого укук берилди. Сырттан биздин шайлоо комиссиянын мүчөлөрү барып үйлөрүнө барып добуштарын чогултуп келишти. Бүгүнкү күндө санитардык нормалардын эске алып, бардык конституциялык мыйзамды эске алуу менен шайлоо комиссиялар ишин жүргүзүп жатат. Шайлоочулар кабыл алып жатат азыр.